Salam dostlar. Bu videodan sizler telefonun ekranındağı suretlerdi jana videolardı televizorun ekranına ötkөрүүnü үйрөнөсүздөр. Бұл чыгарылыштарда biz smart funksiyası жоқ, жөнөкөй телевизорго кантип өткөрүүгө болот, ошону үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге ушул жабдык керек. Кошумча жабдык Mira Screen деп аталат, же болбосо TV адаптер. Bunu bazardan, dükkandörden, telefon satқан жерден алсаңыздар болот. Өзү кичине USB флешкага окшош. Анын бул Wi-Fi антеннасы. Буга кабель уланат аркасына. Жана бул башында HDMI portu бар. Бул жагынан USB порт менен ошол адаптер кубаттанат. Бул түзүлүштү телевизордун артындагы атайын уячасына саябыз. Адаптерди HDMI уячага назы сайдык. Ал эми анын бир жагындагы зымын, анын үстүндөгү USB портко саябыз. Nazı men saydım ekranındağı. Antenası böyle. Alemi televizorun biz настройкасын basıp durup şunday ekrandan vhod деген bölümgө kireriz. Бул жерде vhodду basıp kirip HDMI radyomду biz tandap basabız. Bassак bizge ушундай экран чыгат. Мында байкап көңүл бурсак астында мына iPhone'дун белгиси турат. Бизге бул эмес, бунусы керек, Android. Ал үчүн биз ошол түзүлүштүн жанында бир кнопкасы бар. Сайган түзүлүштүн ошону басып коебуз. Мына азыр Android'га өттү. Эми биздин телефонубузга кезек келди. Telefondan настройкага кирип, беспроводной дисплей деген бөлүмгө кирип, ошону басабыз. Ал жерден Mira Screen деп ошол жерди тандайт. Ошону басабыз, мына уланды. Биздин телефондун экраны телевизорго чыкты. Мен азыр YouTube'га кирип, өзүмдүн баракчамдан бир видеону коеюн. Мына эми ошол видеону полный экран кылсак, телевизордун экраны толук толот. Bunun жакшы жери ошол каалаган видеолорду, кинолорду, балдар үчүн мультфильмдерди чоң экранга коюп берсек болот. Азыр сиздерге дагы бир видео коюп берейин. Таптуу курулар сиздер үчүн. Кудулар болсо ушул видеону кудуларга жиберип коесуздар. Анда эмесе кудуларга кет. Кудуларга. Ушундай видео клиптерди, кинолорду telefonun ekranına karaganda televizorдун чоң экранында көрүү аябай жакшы. Сиздер дагы ушул жол менен өзүңүздөрдүн телефонуңуздарды смарт эмес, жөнөкөй телевизорго улап чыгарсаңыздар болот. Улганыңыздар үчүн чоң